Эфирде жаңалықтар, студияда Мираш Куралиева, саламатсыздарбы. Бишкекте Кытай элчилигинде чоң жардыруу болду. Коңшу өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жан кечти чабуул жасаган. Жардыруу болгон жерде автоунаа менен анын айдоочусунан эч нерсе калган эмес. Баары майдаланып, 300 метр алыстыкка чейин чачырап кеткен. Тартип сакчылары жан кечтинин башын таппай жатышат. Окуя болгон жерде атайын кызматтар иш жүргүзүүдө. Азырынча жан кечти эмне үчүн кол салганы белгисиз. Күбөлөрдүн айтымында ал автоунааны өтө катуу ылдамдыкта айдап келип, элчиликтин дарбазасын сүзүп кирип, короодо жардырган. Брондолгон калгалар жанкечтинин максатына жетишине тоскоол болгон. Бул чырак үчүн эч бир уюм жоопкерчилик ала элек. Кытай элчилигинде болгон жардыруунун күчү Бишкектин түштүк тарабында жашагандардын баарына сезилди. Окуя болгон жерге биринчилерден болуп, кабарчыбыз Мирбек Айтикеев барган. В районе китайского посольства взрыв. Кытай элчилигиндеги жардыруу Бишкек убактысы боюнча болжол менен 9:30 чамасында болгон. Күбөлөрдүн айтымында элчиликтин батыш дарбазасынан ошол жеңил Делика автоунаасы сүзүп кирип дарбазаны ичинен жарылган. Азыр расмийлердин айтымында бир ошол жангечти өзү курман болгону жана ошондой эле 3 ошо элчиликтин кызматкери жабыркап азыр ооруканага алынып кеткени айтылууда. Биз ушул элчиликтин имаратында жардыруу болгон убакта биз эң биринчилерден болуп келгенбиз. Бул жерде алгач баягы жанына чейин барып тартканыбызда ошол адамдын баягы денесинин баягы бөлүктөрү чачырап ошо көчөгө короодон сыртына чейин жатканына күбө болдук. Андан тышкары ошо автоунаанын дагы тетиктери ошо бир 200 метр аралыкка чейин түшкөнүнө дагы күбө болдук. Күбөлөрдүн айтымында бул жардыруу абдан катуу болгон жана ошо айланасындагы айрым үйлөрдүн терезелерин дагы сындырууга үлгүргөн. Биздин журналисттик топ жардыруу болгон жерге биринчилерден болуп жетти. Элчиликтин чыгыш тарабынан адамдын чачыраган дене мүчөлөрү жана автоунаанын бириндеп жаткан тетиктерин көрүүгө болот. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин жардыруу болгон жерге тез жардам жана өрт өчүрүү кызматкерлери келишти. Бирок жардыруудан жалын чыккан эмес. Бир аз түтөп эле токтогон. Элчиликтин имаратына кирип тартууга уруксат берилген жок. Сколько человек примерно? Алло. Алло. Ты исправляй. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу катуу болгон. Анын илеби элчиликке жакын жайгашкан калктуу конуштардын тургундарына сезилген. Окуянын күбөсү болгондордун айтымында жардыруудан терезелер сынып, унаанын тетиктери айланага чачыраган. Дан деген эме чыкты. Машина запчастары келип бияқта эме болду. Барыбыз. Машина. Тиги крышасын бар эме болду го. Чачырап жатты. Машинанын запчастары карабайм. Ушулар келип буяка түштү. Канча метр аралыкка келип түштү? Карабайм тетигинден тете кой. Бул эсек эмес, бияка жатат. Мында эменики жарылып келип түшкөн. Күлүштү эмес. Эменики го де. Машинанын тиги. Эмне жарылды деп ойлойсуз? Мотор. Машина. О, темирлер карабайсың, чачырап кетти. Темир бул эсек эмес, мындан эме урузуп келди. Айнектер урузуп кетти. 7 литрап кетти бе? Я дома лежал. Все повылетало со стороны улицы, пыль такой. Вы здесь на дворе работали. Жардыруу болгон Кытай элчилигинин имаратына күч түзүмдөр боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов келишти. Расмийлердин айтымында жардырууну жангечти ишке ашырган, бирок анын эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип, өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчө. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жаракат алган, азыр больницага жиберилген. Азыркы мезгилде жеринде эксперттер, тергөө топтору иштеп атат. Эми жаңылыктар эми чыгат. Ким тарабынан жазылышы мүмкүн маалымат бар произошедшим? Азыр эми аны айтыш эрте.
ким тарабынан ким кылды. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында бул окуядан кийин өлкө боюнча коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Ошондой эле бул теракт боюнча экспертизанын жыйынтыгы менен кошумча маалыматтар берилет. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, Урмат Акынбек уулу, Самат Дөлөтакунов, НТС. Жардыруудан жабыркаган 2 адам Бишкек шаардык травматология борборуна жеткирилди. 17 жаштагы 2 бала элчиликте багбан болуп эмгектенишет. Дарыгерлердин айтымында жабыркагандардын абалы орто. Тийиштүү медициналык текшерүүлөрдөн өткөргөн соң нейротравма бөлүмүнө которулат. Алардын баш мээлери чайкалып, денелери көгала болгон. Бүгін ертемен 30 күні саат 10:30-да тез жардам бригадасы Бишкек оорулууну алып келди. Булар экөөсү тең ошо жана Кытайдын посольствосунун жанында болгон жардыруудан кийин жаракат алгандар экен. Азыркы убакта алар текшерилип атышат. Предварительно диагноз мээси чайкалган. Анан бетинде жаракаттар бар экен, аякта темирлер бар экен да. Кичинекей темирлердин кусачтар бар экен. Ошолорду алып тазалап жууп, азыр нейротравматология бөлүмүнө жаткызылат. Ал жактан дагы текшерилип, 3 күнүн ичинде акыркы диагнозу чыгат. Москва шаарында өрт кырсыгынан каза тапкан мекендештерибиздин сөөгү бүгүн жерге берилди. Ош, Жалал Абад жана Чүй областарында 10 кыз келинди акыркы сапарга узатуу зыйнаттары өттү. Ал эми эртең Ысык Көл областында 3 жараныбыздын сөөгү жерге коюлат. Москва шаарындагы басмаканада чыккан өрт 17 мекендешибиздин өмүрүн алды. Алардын сөөгү түндө Атайын борт менен Кыргызстанга жеткирилген. Бүгүн жакындары кыз келиндер менен түбөлүккө коштошту. Акыркы сапарга узатуу зыйнаттарына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Сүйлөгөндөр да башкача эле, жүргөнү да башкача эле. Колунан бар жок келет эле, тигичиликти окуп атып, гитаранда ойнойт эле, ырдайт эле, пианинода чердет эле. Буки бар жок колунан келет эле, өлө турган кыз эмес эле. Москвада каза болгон 14 жарандын сөөгү Кыргызстанга түндө жеткирилген. Президент тарабынан бөлүнгөн Атайын борт алгач Ош шаарына конуп, ал жакта 10 адамдын сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилген. Андан соң калган 4 табыт Бишкек шаарына учак менен жеткирилди. Самолетту президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязов баштаган делегация жана бир нече фракциялардын лидерлери тосуп алды. Манас аэропортунан сөөгдөр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин унаалары менен Бишкек шаарына жеткирилип, туугандарына тапшырылды. Андан ары үйлөрүнө жеткирүү милдети жергиликтүү бийлик башчыларына жүктөлгөн. Өрт кырсыгынан каза тапкан кыз келиндердин улуусу 45 жашта болчу. Ал эми кичүүсү 10 күндөн кийин 18 жашка чыкмак. Бул кайгылуу окуя 11 баланы энесиз калтырды. 39 жаштагы Индира Маматкасымованын артында 3 чүрпөсү зыркырап кала берди. Ал балдарын жалгыз тарбиялап келген. Өрттө каза болгондордун дагы бири Алина Канат кызынын артында 2 жаштагы баласы калды. Ал уулун апасына таштап, жолдосу менен Москвага иштеп кеткен. 45 жаштагы Гүлбара Бообекованын 2 баласы апасынан ажырады. Жаркынай аттуу келин бир уулду тарбиялап келген. 26 жаштагы Айчүрөктүн артында 3 жана 5 жаштагы кыздары калды. Кыял Алабердиева да 2 баланы тарбиялап келген.
Президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен Москва шаарындагы өрттө калгандарды куткаргандар сыйланат. Мамлекет башчы аларга сыйлык берүүнү өкмөткө тапшырды. Өз өмүрүн тобокелге салып, башкаларды куткарган жарандар мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, кырсыкка күбө болгондор өрт өчүрүүчүлөр имараттын ичинде калгандарды куткарууга дароо киришкен эмес деп нааразы болушкан. Бир нече адамды ошол жерде иштеген кыргызстандык мигрант балдар жана Россиянын жараны имараттан чыгарып кетүүгө жетишкен. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.